ушундай нерсенин болуп кетерин алдын ала ушул чараларды көрбөгөндөгү байланыштуу бир адамдын кылган ушундай мыйзамсыз иши жалпы ушул транспорт жана жолдор министрлигиндеги өздөрүнүн эмгеги менен чын дили менен иштеп келген адамдардын баардыгына көз сыйпалып калганына байланыштуу ушу мен өзүмдүн коллективимден кечирим сурайм. Себеп дегенде ушундай болуш керек эмес эле. Биз себеп деген акыркы жылдары бул министрликте көп бул мына реформалоо боюнча жанагы коррупционный схемаларды азайтуу жолдору боюнча, ошол жердеги адамдык факторлорду жоюу боюнча жана да башка да көп жумуштарды аткарып келатканбыз. Ал мен ойлойм улана бермекчи, коллектив бар, Кудай буйрса министрликте дагы жумуш алдыга жылат деген чоң ишеним бар. Урматтуу мекендештер, мен айтып коеюн, транспорт жана жолдор министрлигинин алкагындагы жанакы мыйзамсыз жумуштардын мен орун басарымдын жасаган жумуштарынын алкагында бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Мен азыр ушул тергөө амалдары жүрүп жатканда ар кандай чуулгандуу мен адресиме, өкмөттүн башчысынын адресине ушундай ар кандай негизсиз күнөөлөр тагылгандыгына байланыштуу бүгүн мен өзүм чечтим. Мен мына тергөө амалдары болуп аткандыгына байланыштуу мен өз каалоом менен арызымды жазып бердим. Мен чындыгында бул жерде моралдык укугум жок деп эсептедим. Менин дагы айтарым, ошол мен берген маалыматтын алкагында жанагы иш амалдары жүрүп аткан. Бирок мен ошол жерде именно ошол немеде жумушта именно менин орун басарым Жусупалиев кармалып калат деп эч качан ойлогон эмесмин. Ошол жердеги жумушка ушу Жусупалиевдин кармалып калганына байланыштуу мен бүгүн чындыгында министр болуп туруп иштөө менин моралдык укугум жок деп чечтим дагы бүгүн арызымды өз каалоом менен жазып бердим. Мен чындыгында 84-жылдан бери ушу транспорт жана жолдор министрлигинде ушу эмгектенип келдим. Ар кандай тармактарда мен ойлойм, мен кызматсыз же жумушсуз калбайм деген. Себеп дегенде менде ушул профессионалдык деңгээлдеги иш билгилүү эмелерим бар. Өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүм жол тармагында, консультативдик тармакта, экспертизалык тармакта мен ойлойм, дагы эле ушул кыргыз элине кызмат кылууга ар дайым даярмын.